Ошентип дагы бир жылды артка таштап, элибиз менен чогуу жаңы жылга, жаңы күнгө багыт алдык. Улустун улуу күнү болгон бул күндүн тарыхына кайрылсак, Норуз деген сөз байыркы фарс тилинен Навризе деген сөздөн алынып, бесче жаңы күн деген маанини билдирет. Демек, Норуз жаңы жыл же жаңы күн деп которулат. Эл мурда календар жок мезгилде жаздын кандай болоорун дал ушул күнү билип, бул күндөн баштап табияттын жаңылануусу башталат дешчү. Бул күнү күн менен түн теңелет. Тарыхтагы маалыматтарга таянсак, аталган майрам биздин заманга чейинки 6-7 кылымдарда эле пайда болгон. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, Ноорузда аткарылчу жөрөлгөлөр ислам дини пайда болгонго чейин эле колдонулуп келген. Мисалы, эл бул майрамга 20 күн калганда эле ушул жылы мол түшүм болсун деген тилек менен карапай идиштерге арпа, буудай, буурчак өндүрүшкөн. Миңдеген жыл мурда Борбордук Азияда Ноорузду от жагып, аны тегеректей отуруп түндүн бир окумуна чейин тосушкан. Атүгүл майрамдын алдында дагы короолордо же дөңсө жерлерде оттор жагылып, анын үстүнөн ары бери секирүү аркылуу арамдыктан тазаланып жатабыз деп ойлошкон. Ушундай тилек менен короодогу малын дагы отту айланта айдашкан. Андан соң сенин кызыл нуруң мага келсин, менин сароорум сага кетсин деп кыйкырып, отту айлана чуркап, кырсык кайгы капа ушуну менен кетсин деп суу толтурулган карапай идиштерди ыргытуу менен жаңы жылды тосуп алышчу. Азыркы күндө Норуз майрамында ак иличек кийген умай эненин арча түтөтүп аластап, кайгы капа жамандык өткөн жыл менен кетсин деп купуя тилек кылганы ошондон улам калган көрүнүш болсо керек. Желин айрылып сүт чыксын, эл журтубузда тынччылык көп болсун, молчулук болсун. Ал эми кыргыз эли байыртадан Норуз майрамына чоң көңүл буруп, эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу үчүн ар кандай камылга көрүп келген. Мисалы, ар бир үй бүлө өз алдынча алдын ала даярданып, жуунуп, таза кийимдерди кийишкен. Үй ичи, короо жай, көчө тартипке салынып тазаланган, кер кийимдер жуулуп, бүт элек иштер жаңы жылга калтырылбай бүткөрүлгөн. Ал эми майрамды өз деңгээлинде өткөрүү иш-аракеттерин жыл ажыратыш деп атап коюшкан. Ушундан улам эски жыл ажырады, жаңы жыл жалгады деп айтышат. Бул күнү кыргыздар арча, адрашман күйгүзүп, үй ичин жана короо жайын аласташкан. Ошондой эле адамдар бири-бирине жакшы ой тилектерин, каалоолорун билдиришип, белектерди тартуулашкан. Таарынычы барлар чын дилден бири-бирин кечирип, бардык чыр-чатак, арыздашуу эски жыл менен кетти деп эсептешкен. Ошондуктан бул күнү бардык көйгөйдү унутуп, таарыныч, капачылыктарды артка таштап, улуу күндү жаңдуу маанай менен тосуп алуу шарт. Ушундан улам улустун улуу күнүнүн баалуулуктары эске алынып, 2009-жылы Норуз ЮНЕСКО тарабынан адамзаттын материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине киргизилген. Жипара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Мирзат Муталипова, Теңир Тотаңы.